Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 14 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Мурас Ордо конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Мурас Ордонун центральный көчөсү. Бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үй Мурас Ордо конушу. Биринчи квартал, 5-чи көчө, 65-чи даректе жайгашкан. Ал жака баруу үчүн сиздер буяктан Бишкек шаарынан келип жатып, Мурас Ситини көрө аласыздар. Ошондон түз чыксаңыздар, бул жактан Нурдан магазин болот. Бул Нурдан магазинин жанынан батышты карай басканыңыздарда катардагы 2-чи көчөдө жайгашып калат. Конуш жөнүндө айтсак, Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан. 1 май районуна караштуу болуп калат тугандар. Бишкек шаарына караштуу болуп калат бул конуш. Бишкек шаарынан бул жерге чейин 2 маршрут, 1 маршрутка, 1 автобус, 41-чи автобус жана 911-чи маршрутка келет туган. Жана по пути машине, таксилер деле көп. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер ылайыктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү 100 углойдо жайгашкан. Жанакы центральный көчөдөн түз келген көчө менен келип аткансыздарда катардагы 2-чи көчөдө оң тарапта болуп калат. Бул мына көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай пескоблок менен тегеренте тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган тугандар. Көчө тараптарына жаш алмабактар отургузулуптур. Ал жактары деле пескоблок менен тосулган тугандар. Түндүк чекасы пескоблок бүткөн жерге чейин болуп калат. Мектептер жөнүндө айтсак, азыркы учурда иштеп турган мектеп бар. Мурас Ордо конушунун чыгыш тарабында. Озерный менен Мурас Ордонун ортосунда жана сентябрга жаңы өтө чоң мектеп. Бул жакта дагы бирөөсү курулуп атат тугандар. Садиктер боюнча айтсак, садик бар, частный садиктер азыркы учурда тугандар. Ал жакта мектептин жанында государственный деле болуш керек. Точно азыр мен өзүм Мурас Ордодо жашайм тугандар. Ошо башым эстей албай аттым. Кыскасы частныйлар бар тугандар. Анан ары. Мынакей бул короосунун көрүнүшү, жердин аянты 4 соток экен, ал тарабы стяжка. Мынакей кенен 2 машина кенен баткадай көрүнөт бул жака алды тарабына. Анан мына бул үйдүн батыш тарабы. Ал жакта үйдүн тышкы тарабында туалет бар окшойт. Азыр аны видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 8-11 пескоблок менен бүтүрүлгөн жана тышкы тараптан утеплять этилиптир. Көрүп турганыңыздардай фундамент 1 метрдей бийиктикте куюлган тугандар. Андан ары. Окей, бул үйдүн чыгыш тарабы. Бул жакта көрүп турганыңыздардай жер жемишке жерлер, жаш бактар. Ал жакта баня, бuyakта кухня тугандар. Анан бuyakта навес, очок, навестин түбүндө очок бар экен. Мынакей очоккана сыяктуу навес. Бул үйдүн чыгыш тарабы. Анан суу, свет тугандар. Отопление, паровое отопление баары бар. Канализациянын суусу септикке куюлат. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеп бар экен тугандар. Эми азыр биринчи эле сиздерге чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөм, андан соң короосуна чыгып бул жакта баняны, кухняны жана башка маалыматтарды берем. Бул мынакей үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Түз эле киргенде прихожка. Прихожкалардын потологу гипсокартон, түштүк тараптан терезе орнотулган, пол, кафель тугандар. Андан ушул жерден отуруп карасак, мындай чоң зал бар экен, холл деп коебузбу? Потолок гипсокартон, дубалдары обой, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Анан полдору ламинат. Анан ушул эле жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кетсек болот экен. Биринчи эле оң тараптагы бир бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей. Бул жакта мына ушундай бир бөлмө. Менин оюмча бул жер санузелге расчет алынган, бирок азыркы учурда баня бар болгонуна байланыштуу санузел катары иштетпейт окшойт. Душ андай иштетпейт окшойт. Мынакей азыркы учурда раковина орнотулуп суу чыгарып, кирмашина орнотуп коюптур тугандар. Пол, стяжка. Анан ушул жерден түз өтсөк, бул жакта мындай бир чоң зал бар экен. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, потолок гипсокартон, пол ламинат. Мына ушундай көрүнүштө. Чоң ушундай зал бар экен. Буякта ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле орнотулган. Жана ушул холлго чыгып кайра эле батышка карап түз өтсөк, бул жакта мондай бир детский бөлмө бар экен. Дубалдар обой, потолок, натяжной потолок тугандар, пол ламинат. Отоплениянын батареялары орнотулган. Анан ушул жерден түз өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө бар. Азыр бул жак спальный бөлмө экен. Бирок
кичинекей бирөө окутуп атканга байланыштуу жаш балдар силерге ылдый тарабын көргөзгүм жок. Мында мындай алыстарып эле көргөзүп кетейин. Үй ээсинин баласы ал жакта окутуп атыптыр. Мынакей мына ушундай бөлмө. Келсеңиздер өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Мен эрте саат 8-де келгем бул жака. Ошого бир аз жаш балдарын ойготконго болбой калды. Ал жактын деле, ал бөлмөнүн деле дубалдар обой, потолок натяжной потолок, ушундай жакшы ремонт болгон бөлмө экен. Эми бул жакта мынакей отоплениянын топкасы бул жакта жайгашкан. Мынакей. Бул жак кухня. Эми кайра эле бияка чыгып, ушул кухнядан кийинки навестин ылдый тарабында очок жайгашкан, очокана. Мынакей анан түзөтсөңүздөр бул жакта. Мынакей киргенде бир мындай бөлмө. Бул жактын дубалдары кафель, потолок пластик, пол деле кафель экен. Андан түзөтсөк бул жакта жуунчу бөлмө. Мынакей. Андан сол тарапка кайрылсак бул жакта паровой. Банясы мына ушундай көрүнүштө. Так. Анан бул жакта бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү туугандар. Анан арт тарапта кошуна менен болгон чегара моундай туника менен тосулган. Жанында груша багы жана черешня багы бар экен. Ал бул үйдүн түндүк тарабы. Батыш төрүндө үйдүн шатырында туалет. Ал бул жакта склад да бар экен. Бир ошол машина оңдогон мындайлар бар экен, кейтандар. Кыскасы эркектердин склады бар экен. Мына ушундай. Эми бул үйдүн айтылбаган баасы эле калды окшойт. Бул үйдүн баасына $39,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номерин экранга калтыраңыз, мына сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизи маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жерин аянтып 4 сот, документтер боюнча акчалык китеп бар. Үйүбүздүн туурасы 8-11 Мурас Ордо конушу, Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу болуп калат бул жак. Мына ушундай. Ушул видеону достор менен группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол да чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.